Кутмануу кечиңиздер менен күн ичинен орун алган урунтуу окуялар топтому менен тааныштырып, эфирде Суккөл жаңылыктар маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Талант Айдарбеков, саламатсыздарбы? Алгаш чыгарыштан кыскача. Өкмөттүн Суккөл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова Каракол шаарындагы стационар жана мектептердин абалы менен таанышып чыкты. Балыкчы шаарына таштандыны кайра иштетүүчү ишкана курулууда. Кыш келери менен көмүрдүн баасы учурда маселе жаратууда. Коронавируска каршы Россиядан чыгарылган Спутник В вакцинасын алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул туурасында вице-премьер Эльвира Сурабалдиева брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында вакцинаны ташып келүү боюнча өкмөткө коомчулук тарабынан кайрылуулар түшүп жатат. Учурда COVID-19 каршы вакциналарды сатып алуу боюнча Россия тарап менен сүйлөшүүлөр активдүү жүрүүдө. Кыргызстанга алып келүү боюнча август айында Россияга кат жөнөткөнбүз. Вакцинанын көлөмүн алып келүү боюнча графиктер Кыргызстанда каттоо процедурасы иштелип чыккан. Биздин адистер Москвага барып, Спутник В вакцинасынын клиникалык сыноо процесси кандай өтүп жатканын көрүп таанышып келишти, деди Сурабалдиева. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Кайрат Нурпейисов менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар маданий кызматташуунун келечеги тууралуу баарлашты. Өз кезегинде элчи Кайрат Нурпейисов Бишкекте Абай Кунанбаев атындагы кыргыз-казак маданий борбору ачылып тургандыгын маалымдап, ачылыш салтанатын биргеликте уюштурууну министрден суранды. Министр Кадырбеков аталган маселе боюнча эки тараптуу кызматташууга макулдугун берди. Кыргызстанда 26 ноябрга карата COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны 1251ге жетти. Акыркы бир суткада 6 бейтап каза болду. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 427 учуру катталды. Өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 71171ге жетти. 26 ноябрга карата 439 бейтап айыгып, жалпы сакайгандардын саны 57760 түзүүдө. Бир сутка ичинде дагы 16 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алардын ичинен 1 мед кызматкер кызыл зонада жуктурган. Алар эми стационардан 5, үй карантининен 3 мед кызматкер айыгып чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 3858 учур катталды. Алардын ичинен 3568 мед кызматкер сакайды. Бүгүнкү күнгө карата Суккөл облусу боюнча COVID-19 илдети менен 35 учур катталды. Алардын ичинен 12 киши пневмония менен кайрылгандар. Илдет менен күрөшүүдө кандай аракеттер көрүлүп жатканы туурасында облустук өкүлчүлүктө облустук ыкчам штабынын жыйыны уюштурулуп, район акимдерине, шаарлардын мэрлерине, билим берүү мекемелеринин жетекчилерине тапшырмалар берилди. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүндө өткөн жыйында бүгүнкү күнгө карата облустагы абал ыкчам штабтын мүчөлөрүнүн район шаарларда аткарылып жаткан иштери тууралуу талкууланып, мектептердеги окуу процессинин жүрүшү жана алар COVID-19 илдетинен коргонуу каражаттары менен камсыз болуп жатабы деген бир катар маселелер көтөрүлдү. Бүгүнкү күнгө карата облус аймагында COVID илдети менен 35 учур катталса, алар менен байланышта болгондордун саны 129га жетти. Илдетти жуктургандар менен байланышта болгондордун ар бирине үйдөн чыкпаш үчүн милдеттенмелер толтурулуп, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Бүгүнкү күнгө 35 учур катталды. Бул эми мурунку 3-4 күнгө мурункуга караганда бир эсеге азайып атат. Мурунку 60тан ашкан учурлар болгон. Бул мурун биз эпид прогноз жасаганда негизи ушу 20-сынан кийин азаюуну күткөнбүз. Ошого байланыштуу мына азыр бүгүнкү акырынан азайып келатабыз. Мунун эми ушу 35 учурдун 129 контактный бар. Биздин кызматкерлер ушу ар бир контакт менен иш алып барып, ар бирине жана милдеттенме толтурулат. Үйдөн чыкпаш үчүн ушундай. Анан аны ушу жергиликтүү жанагы мед кызматкерлер көзөмөлгө алат.
Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова ковид менен күрөшүүдөгү өкмөттүн 163 жана 171 токтому жокко чыгарылганын, мындан кийин бардык жоопкерчиликтер облустун, райондун жетекчилерине жүктөлөөрүн белгиледи. Ошондой эле ооругандар Жети Өгүз районунда көп катталгандыктан район башчылыгына тапшырмалар берилип, жетекчилерди жыйынга толук катышуусуна жоопкерчиликтүү мамиле жасоого чакырды. Онча кантары бар экен, о айыл өкмөттөн экен, о айылдан экен деген маселени карабайсыңарбы? Кечээ күнү 4 болгонсуңар Жети Өгүз. Бүгүн 5 болуп атасыңар. Уже 9 киши булабыз. 2 күндүн ичинде. 2 күндүн ичинде 9 кишинин канча кантары бар? Билбесең эмнеге келесиң штабка? 9 кишиники 50 контакты бар, тапталган делбелеринде. Ишти иштеш керек. Эмнеге постоянно чогулуп акимдер жок? Катышпайбы? Анда тиешелүү чараларды мен жазып берем. Бүгүнкү күндө облустук бириккен ооруканасында 119 бейтап дарыланууда. Анын 69-у Каракол шаарынын тургундары, ал эми калгандары райондордон келгендер. Анан эми стационарга жатканында эмес кеп, бул жердеги жаткандардын оор крайне тяжелый деген эң оор акыбалдагысы бүгүнкү күнгө 10 болуп атат. Анан мунун 6-7 бул биздин обл больница болгону менен Каракол шаарынан 2, калгандары мына бардык райондордон. Түптөн бирөө, Жети Өгүздөн бирөө, Тоңдон бирөө, Ак Судан 2, анан ушулар болуп атат да. Андан мындан тышкары Жети Өгүздүн өзүндө дагы 2 крайне тяжелый жатып атат. Бул эми мынчалык тяжелыйга келип түшкөн себептерин мындай кичине иликтеп сурап атабыз, бирок иш жүрүп атабы, мен да таң калам, же биз жетпей атабыз. Ошол эмне үчүн оор акыбалга келип атат? Семейный врачтар ошолорду билеби, мобильный биреби, эмне үчүн оор акыбалда келип түшүп, ошол жерден чыга албай атабыз да. Ушул иш жүрбөй атат менимче. Мурун Элмирантына подворный обход выявить деп ойлогонбуз. Азыр жанагы мобильный бригада тургандарды күнүгө отчетун эртең менен чалып берип, ошо больной акыбалын булар толук кандуу билбей атышат. Барып коюп атат, бир жумадан кийин кайра кайрылып, мен баягы дарыны ичип бүттүм, жакшы эмесмин деп крайний келип атат деп мен өзүм ойлоп атам. Мындан сырткары мектептердеги жылуулук системасына көңүл буруш керек экени белгиленди. Ошондой эле район, шаар жетекчилерине облустук ыкчам штабтын келерки отурумуна чейин өз аймактарындагы абал тууралуу так маалымат берүү тапшырмасы берилди. Айнура Оразобекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктар кызматы үчүн Каракол шаарынан. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова Каракол шаарындагы стационар жана мектептердин абалы менен таанышып чыкты. Стационарлардын жана мектептердин жылуулук системасы текшерилди. Белгилүү болгондой, учурда шаардын көпчүлүк мектептериндеги класстардагы жылуулук 15 градустан ашпайт. Бул көрүнүш учурдагы пандемия кырдаалында кооптуу экенин эске алып, тезинен чара көрүү боюнча тапшырма берилди. Мындан сырткары окуучулардын санитардык нормаларды сактоосу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Теманын жүрүшүнөн кабарчыбыз Гүлбара Барктабасова айтып берет. Элмира Усенованын Каракол шаарындагы стационар жана мектептерге болгон текшерүү иштеринде мүчүлүштүктөр бар экени байкалды. Алсак номер 1 инновациялык мектеп гимназиясында жылытуу системасы талапка жооп берерлик иштебей, класстардагы жылуулук 15 градусту көрсөтүп турганын көрүүгө болот. Ал эми кээ бир класстарда термометр таптакыр коюлган эмес. Термометрди караңыз. Эртең менен эмне? Өзүбүз ар бир класста келип. Мен сизге термометр көрсөтөм. Же калтайт, мен бурап койдум бул. Жок. Мен билбейм эртең менен эмне болгонун. Түшкө дейин болуп атат. Анан түштөн кийинки маал батареяңар муздак, коридор салкын. Эмнеге? Мен түшпөйм алдына. Кактошто мен термометрди көрүп атам. Жарым саат мурун отоплениеңер бузулган күндө дагы, урматтуулар, жылуулук сакталып турмак. Келсек температурный режим сакталбай атыптыр. Бирок мунун жүйөлүү себептер менен болуп калды деген маселелерди айтып атышат. Аны да биз карайбыз. Отоплениясында сбой болуп, азыр подключать эттик дейт. Бирок жалпы санитардык нормалар, балдардын алгоритмге жараша окуу процесси жалпысынан баягы жетишерлик деңгээлде болуп атат да. Учурда бир класстагы окуучулар 2-ге бөлүнүп 20 мүнөттөн окуп жатышат. 2 смендеги окуучулардын саны боюнча Элмира Усенова мектеп администрациясынан сураса, так жооп бере алышпай мугалимдер өзлөрүн агрессивдүү алып барышты. Ошондой эле англис тилин өтүп жатабыз деген 5-класстын биринде журналдын окуу башталган күн 16 ноябрдан бери толтурула электигин көрүүгө болот. Октябрь? Кана ноябрь? Тиги группалык болгондо кана ноябрь? Бул мен страница эмес.
Эмне ноябрдын канчасынан биз сабакты баштадык? Бул бир заполнение жок, англис тили боло элек бандан бери. Жок болуп атат. Бул онлайн болгондо жанагы Вторая группа. личный журналга жазып чыккан да. Башында чишанкеле распис. Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясындагы класстарда жылуулук талапка жооп берерлик деп бааланды. Ар бир класста термометр коюлуп, жылуулук системасы текшерилип турат. Ал эми окуучулардын сабакка катышуусу учурдагы кырдаалга байланыштуу 70% түзөт. Мунун себебин мугалимдер көпчүлүк ата-энелердин илдеттен коркуп, балдарын мектепке жибербей жатышы менен түшүндүрүштү. Жибербей аткандары болуп атат. Алар вообще бездействие окубайт эле. Жок, эми кирип атышат, мугалимдер мүмкүнчүлүгүнө жараша тапшырмалар берип атат. Жок, биз в соответствии с алгоритмом окууга жибербеген ата-энелер өзлөрү окутат деген маселе болуп Да, атат. самостоятельное обучение деп. Анан бирок эми мугалимдер таптакка таштап кое алган жокпуз аларды. Баары бир деле бизди карап койгула болуп эле, баары бир тапшырмалар берип атат. Ата-энелер менен договорлар түзүлгөн. Эмнеге жибербей атасыз? Мына балдар окуп атат. Нормально эле. Коркуп атабыз, ситуация тынчтансын болуп, түшүндүрүп айтып эле атабыз. Элмира Усенова ар бир бала көзөмөлдө болушу керектигин айтып, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча мектеп администрациясына сунуш киргизди. Жаш өспүрүмдөр арасында суицид жана жаш кыздардын туура эмес иштерге баруусу өңдүү бир катар маселелердин алдын алуу боюнча иштерди алып барууга тапшырма берди. Ата-энеси обязательство алып, сабакка жибербей дагы, бирок ошонун үстүнөн дагы кайра көзөмөл жүргүзүп, ата-энелер менен түшүндүрүштөрүн иштегиле. Балдар мына область боюнча балдар Кудай сактасын ооруса, жанагы өзүнүн сезонный баягы оорулар менен ооруп атат. Значит, мугалимдердин баары менен айттым эле штабта дагы, ар бир мугалим менен келишим түзгүлө деп. Той топурга барба, Айтылган. эки жакка барба, похоронго барба, тойго барба, ашка барба, базарга барсаң дагы өзүңдүн коргонучу каражаттарды кийип алып бар. Себеп дегенде сен бала менен иштейсиң. Эртең тетияктан жугузуп келип, өзүңдүн аркаңдан 20-30 мугалим же болбосо ошол эле балдарга жуккан маселе болсо, анда азыр жоопкерчиликтин баары силерде. Иш чаранын жүрүшүндө Каракол шаарында Ата Кенч ресторанында ачылган стационардын абалы менен таанышып чыкты. Учурда бул стационар резервде турат. 50 орундук деп ачылган Толкун стационары учурда жылуулук системасы жакшы иштебей, жылыта албай жаткандыгын айтышып, шаардык балдар билим берүү борборуна жайгаштыруу боюнча сунуш киргизилди. 40 место Ата Кенч, Толкун 47 место болчу. Эми ДОЦКа 40 болсо да 35 место Батыр Перевестов атат орду болот деп. Ошонун камалгасында азыр. Негизи область боюнча бизде 540 местаны бүгүнкү күнгө ошол госпиталга даярдаганбыз. Азыркы күндө 300дүн тегерегинде оорулар жатып атат. 150-160 тегерегинде запас месталарыбыз болуп атат. 46 жерде область боюнча 830 месталык күндүзгү орун даярдалган. Бирок азыркы учурда бизде атайын стационарларда, ооруканаларда место жетиштүү болгонуна байланыштуу ал жерлерди колдоно элекпиз. Пандемия кырдаалын эске алуу менен мектепте окуп жаткан балдардын ден соолугуна кам көрүүнү биринчи орунга коюу керек. Окуучулардын жылуу имарат ичинде билим алуусуна шарт түзүп берүү жана санитардык абалды так сактоосуна көзөмөл жүргүзүү мектеп администрациясына жүктөлгөн. Гүлбара Барктабасова, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Ысыкөл облыстық СПИДке қаршы күрөшү борборунда ВИЧ инфекциясына қаршы күрөшүүдө тийиштүү иштер аткарылып келет. Бул илдетке калгандардын саны Ысыкөл облусунда 9 айдын жыйынтыгы менен 317 адам. Орну алдын алууда учурда 1 айлык акция жүрүүдө. Анда облус тургундары ВИЧ СПИДке каршы тест акысыз тапшыра алат. Кенерээк Салтанат Сарыкеева токтолот. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн тескемесинин негизинде 5 ноябрдан 5 декабрга чейин ВИЧ инфекциясын алдын алууда акысыз тест алуу жүрүүдө. Тестти ыкчам алууда ооз көңдөйүнүн шилекейин алуу менен инфекцияны аныкташат. Учурда жарандар өз ыктыяры менен келип тест тапшырышууда. Ошол эле учурда СПИДке каршы күрөшүү борборунун адистери облустагы мекеме ишкана кызматкерлеринен дагы таң эрте тест алышууда. Биздин ВИЧ СПИД боюнча 1 айлык жүрүп жатат. Область боюнча ошонун ичинде бүт эле жалпы Кыргызстан Республикасы боюнча. Бул жерде болсо биздин Ысыкөл областтык алдын алуу СПИДтин алдын алуу борборунун кызматкери жарандарга ВИЧ инфекциясы жөнүндө маалымат берип,
анан экспресс тест менен аныктап атабыз да. ВИЧ инфекциясы Сокол облусунда алгач 2002 жылы катталган. Бул жылдардан бери 54 кош бойлуу энеден ВИЧ инфекциясы аныкталган. Алардын 48-и көз жарып, балдарына дагы ВИЧке каршы дарылоолор жүргүзүлгөн. Облуста 9 айдын жыйынтыгы менен 317 жарандан ВИЧ табылса, алардын 83-ü мигранттар. Адистердин айтымында буга чейин ийне сайуу жолу менен жугуп келсе, азыркы учурда жыныстык жол менен жугуу коргонучу жогору турат. 9 айдын эсеби менен алганда биздин областта 317 кишиден ВИЧ инфекциясы табылган. Бул инфекция табылган болсо, аныкталгандардын гана санында, себеби бул инфекция клиникалык жол менен эч качан диагноз коюлбайт, только эле лабораториялык жол менен аныкталат да. Ошол себептүү эбегейсиз көбөйүп бараткандыгы да ушундай да. Анан ушул 317 адамдын ичинен бул 2002 жылы эң биринчи жолу биздин областта табылган. Ошондон бери 317ге жетти да жалпы саны. Ушулардын ичинен мигранттар болсо бүгүнкү күнгө чейин 26%-ын түзөт. Кош бойлуу аялдар 17%-ын түзөт. Жана ошондой эле баңгизаттын ийне менен кабыл алгандар 24%-ын түзөт да. Эми бул инфекциянын эки жугуу жолдору бар. Бул кан аркылуу жана ошондой эле жыныстык жол менен. Чынар Акбаева СПИДке каршы күрөшүү борборунда 27 жылдан бери эмгектенип келет. Тажрыйбалуу дарыгердин айтымында бул оору абдан жаман оору. Адамдын иммунитетин төмөндөтүп, өнөкөт оорулары күчөйт. Инфекцияны жуктуруп алгандар үчүн дары-дармектер учурда жетиштүү. Ал эми каттоодо турган жарандар ай сайын дарыгердин көзөмөлүндө болушуп, дарыларды акысыз алышат. Бул биз бере турган дарылар аптекада сатылбайт. Бул дарылар болсо азыр эң негизгиси бул биздин жарандар илгери биринчи дарылар алганда 3-4 таблеткадан бир күндө ичишчи. Азыр деген баягы наука идет вперед дегендей бир таблеткага өттүк да, бир таблетканы бир эле мал ичишет. Бул азыркы кийинки чыккан дарылар, бул таблетка бир таблетканын ичинде 3 таблетканын составы бар. Ошон үчүн бир таблетканы бир эле мал ичкенге туура келип атат. Эми бул деген ар кандай схема бар да, ошо биздин жарандардын больной пациент деп коебуз, ошолордун анализдерине карата беребиз ошону. Андан кийин ал бир, экинчиден бул таблеткалар дарылар бизде вирусный жүктөө деп коет. Себеби канда канча ошо вирус көбөйсө, ошо вирусный жүктөө чоңоет да. Ошо дарылар ошо вирустук жүктөө нылдыйлатат. Биз ошонун эффективность определяется по вирусной нагрузке деп ошону менен беребиз. Андан тышкары балдар болсо баягы ВИЧ инфицирован аялдар боюнда бар кезде ушул эле дарыны ичишет ошолор, составы да башкача болот. Анан балдар болсо төрөлгөндөн кийин 42 күндүн ичинде профилактика катарын моундай сиропторду берилет. Невропин менен зидовудин 42 күн. Бул балдар 42 күн ичип, анан канын тапшырышат, ПЦР диагностика дейт. Өзү балдар 18 айга чейин учетто турат. Ошо 18 айдын ичинде биз обследовать этебиз. 18 айында канын алып, анан кийин кан отрицательный болсо балдар здоровый бойдон сниматься этет с учета. Ошондо төрөлгөн балдардын ичинен бизде врожденный ВИЧ инфекция болгон жок азыркы күндө. Балдар заман эсен, Кудайга шүр, учеттон сниматься этилип, булар общий популяция деп прививкаларын алышат. Кадимкиле балдарда жүрө беришет. Жарандан анализ алынган соң лабораторияда ооруну изилдеп башташат. Бул жерде күнүнө 500 адамдан жогору анализ алынат. Кош бойлуу энелер милдеттүү түрдө ВИЧке кан тапшырышат. Мындан сырткары чет жерге иштөөгө кеткене жаткан жарандар дагы анализ тапшырат. ВИЧ инфекциясын аныктоо лабораториясында имаратында турабыз. Бул лаборатория болсо бардык требованиялерге жооп берген лаборатория. Ал эми азыркы учурда ВИЧ инфекциясы ошол лабораториялык жол менен гана аныкталып жатпайбы? Ошол себептүү баягы эбегейсиз өсүп жаткандыгы да ошондон болуп жатат да. Анан биздин лабораторияда азыркы учурда жогорку билимдүү, кесибин жакшы билген кызматкерлер иштейт. Ушул лабораториянын аныктоосун өтө жогору баалоодо булар ар бир жыл сайын ар бирөө атайы семинарлардан окуудан өтүп турушат. Сапатын ушу аныктаманын сапатын жогорулатуу максатында да. Анан бардыгы 10 жылдан 15 жылдан бери иштеген кызматкерлер.
Жыныстык жол кан аркылуу жана энеден балага жуккан ооруну жуктуруп албоо үчүн ар бир жаран сак болуулары керек. Жылыга 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүндө ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Калк арасында абдан көп жумуштарды аткарып атабыз. Бул калк арасында тегиле акыркы райондордо кабинетти ден соолукту чыңдоо кабинеттери, айылдык ден соолук комитеттери ошолор абдан жакшы ушул айыл арасында, жаштардын арасында, тобокелдүү топтордун арасында абдан чоң жумуштарды аткарышат. Бул болсо ушул инфекция тууралуу маалымат берүү, жугуу жолдорун аныктоо жана ошондой эле кантип коргонуш керек. Ушул эки нерсени билсе эле адам өзүн сактап калат. Ал эми ушу анонимдүү болобу ушул ооруган адамдар, ачыкка чыгарылбайт, Ооба, бул келип турганда эле сразу эле айтабыз. Бул анонимдүү, эч ким билбейт, коркпогула, эч кандай дискриминация, стигмага учурабайсыңар. Бирок ушул инфекцияга кабылган адамдар өзүн өзү кооптуу сезип калат экен да. Анан бияка келгенде дагы мындай эки жакта алаңдап, киши таанып койбосо экен деп беттерин катып ушинтип турушат да. А бул болсо эми баягы менталитет экен. Көпчүлүк оорулар бизде райондор өзлөрүнүн райондорунда, шаарларында турушпайт. Себеби шаар райондор кичинекей да. Ана билинип калат деп бизде диспансер бөлүмүндө Чынар Токтогулунда учетто турушат. Дары-дармектерин биз азыр бул эпидемия ковидке байланыштуу 3 айга берип калдык. Мындай болгондо 1 айга чейин дары-дармектерин берип турабыз. Келгенде кандарын алып турабыз. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү болуп эсептелинет эмеспи? Ошого карата биз кармак укуктуу өкүлчүлүктүн тескемесинин негизинде чоң иштерди алып барып жатабыз. Ошол эле тескемени биз шаар райондордун баардык тармактарына жөнөттүк, баардык жерлерде иш алып барылып атат. Бунун эң негизгиси азыр тестирлөө. Канчалык көп тестирлеп, канчалык көп ушул ВИЧ инфекциясын тапсак, ошол абдан маанилүү болуп атат. СПИДке каршы күрөшүү борбору дагы бул күнгө карата бир катар иштерди колго алышмакчы. Алардын бири оорулуулар менен бирге оор күндүн кечеси деген аталышта иш-чара өтөөрү күтүлүүдө. Салтанат Зарекеева, Талай Ергешев, Ысык-Көл жаңылыктарына. Балыкчы шаарында таштандыны кайра иштетүүчү ишкана курулууда. Чакан ишкананын курулушу менен экологияга терс таасирин тийгизип келген таштандыны кайра иштетип, мында түшкөн каражат шаардын бюджетине дагы өз пайдасын тийгизмекчи. Россиядан келген адистердин көрсөтмөсү менен курулуп жаткан чакан ишкананы курууга Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Шаар үчүн тазалык биринчи орунда. Андыктан калаанын тазалыгына кам көрүү максатында таштанды сорттоочу жай үстүбүздө жылдын жаз айында курулуп баштаган. Чакан ишкана Россия өлкөсүнүн адистеринин көрсөтмөсү менен онлайн тартибинде курулуп, аталган өлкөдөн чыгарылган жабдыктар алынып келинип салынууда. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында куруп бүтөт элек. Тилекке каршы дүйнөнү каптаган COVID-19 пандемиясы тилекке каршы ошол тоскоолдук болуп, Россия мамлекетинен атайын адистер келип бизди куруп берип окутмак. Анан эми азыр ушул жерде куруу иштери онлайн режимде өтүп жатат, дистанционно. Мунун 2 жыл кепилдиги бар бул цехтин. Бул цехтен бардык таштандынын бардык түрүн сорттойбуз. Анан ушул долбоорду ишке ашырганыбыздын эң биринчи бир максаттардын бири ушу Ысык-Көлүбүздүн экологиялык коопсуздугу жана бул жерде 7 жумуш орду түзүлөт жана биздин шаардын бюджетине киреше түшөт да. Чакан ишкананы курууга Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом акча каражаты бөлүнсө, ал эми жергиликтүү бюджеттен 400 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Буга чейин бул жерде узундугу 500 метр, бийиктиги 6 метрди түзгөн таштанды төгүүчү жай курулган. Ал эми таштанды төгүүчү жайдын аянты 42 гектар аянтты түзөт. Шудан пайдаланып, биздин шаарыбыздын калкына, жашоочуларга кайрылып кетет элек. Ушу мындай чоң долбоор ишке ашып атат бизде. Ошонун биз элдин да жардамы керек болуп турат да бизге, балык шаарынын. Анткени ошо үйүнөн таштандыны сорттоп чыгып ташташса,
пластик бутылкасын өзүнчө, кагазын өзүнчө, жана тамак аш калдыктарды өзүнчө таштаса бизге ушул курулуп жаткан комплекстин ишмердүүлүгүнүн өмүрү узунураак болмок да. Эми алдыда таштанды сорттоочу чакан цехтин ачылышы менен таштандынын бардык түрү сорттолуп иштетилет. Шаардын экологиялык коопсуздугун сактоо максатында курулуп жаткан ишкана салынып бүткөрүлсө, 7 жумушчу орду түзүлөт. Şu жердеги завод болгон балыкчы шаар эмес, жалгыз Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөдөгү салафан, пластмасс, баклажка, пластмасс өңдүү ушундай материалдардын баары ушул деле жер жүзүндө жайнап кеткен. Ушуга ылайыкталып атайын жазалып келинген заводду ушул жерде тазалык ишканасы орнотуп аттыр. Ошол орногон себеби бул жердеги эң биринчи шаардын тазалыгы үчүн ар кайсы жерде айрыкча балыкчы шаардын шамалы болгон салафан ушундай пластмасс өңдүүнүн баарын учуруп ар кайсы жерге жабыштырып баягы көлүбүздүн көркүн чыгарып атат. Ошого себептүү ушул заводду атайын алып келип ушул жерге орнотуп кайра иштетип чыгаруу планын коюп ачыптыр. Азыр ушул жерде тазалык ишканасы Россиядан алып келген заводду орнотуп ушул кайра иштетүү, мусорду, свалканы кайра иштетүү боюнча атайын завод чыгарып куруп ачыптыр. Бул жердеги эң биринчи балык шаарынын тазалык ишканасынын балдарына жетекчилигине абдан ыраазыбыз. Учурда желим баштыктар бөтөлкөлөр жер жайнап экологияга терс таасирин тийгизип келүүдө. Андыктан аталган ишкананын ишке кириши менен бул көйгөйдөн арылууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн адистер белгилешет. Элмира Есеналиева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Балыкчы шаарынан. Өлкөнүн Чүй, Ысык көл, Талас жана Нарын аймактарында медициналык 8 объектини салынып жана оңдоп түзөөдөн өткөрүү пландалган. Пландын негизинде учурда Түп районундагы 2 айылда жаңы ФАП салына турган болду. Аны ишке ашыруу үчүн Дүйнөлүк банк каржылап, ар бир ФАПка 3 миллион 600 миң сомдун тегерегиндеги акча каражат керектелмекчи. Курулуш иштери келе турган жылдын жаз айларында башталып, учурдага керектелүүчү документтер, иш кагаздар даярдалууда. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Өлкөдө эпид кырдаал башталганы айыл жергесинде медицина тармагындагы көйгөйлүү маселелер четтен чыга баштаган. Антан калса айрым айылдарда ФАПтардын жууктугу чоң маселе жаратып, медициналык жардам алыш үчүн элеттиктер коңшу айылдагы ооруканаларга барып турушат. Алардын катарында 250 түтүнү бар Ак Булуң айылы кирет. Илгертен бери бизде ФАП жок эле. Элибиз аябай мукташтуу болчу. Анткени бир 10 километр элибиз барып башка бир ФАПтарга текшеринип, больницага текшеринип, кыйынчылыкты көрүшчү. Мындай кыйынчылыкка ушул эле Төп районундагы Миңбулак айылы дагы душар. Андыктан келе турган 2021 жылдын жаз айларынан баштап 2 айылга жаңы ФАП салуу пландалууда. COVID-19 илдети менен күрөшүү жана алдын алуу программасынын алкагында элеттиктерди медициналык жардам менен тейлөө, Арис долбоорунун колдоосу жана Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашканы турат. Ушу 2 айыл өкмөт мурдагы айыл институциялар долбоор 3-түн алкагына конкурска катышып, кандайдыр бир себептер менен бир аз балл жетпей калгандыктан булар ишке ашпай калды эле. Бул 2 айыл өкмөт ушу көйгөй көтөрүп 2 ФАП чыгарды эле. Бирок татыктуу 2 долбоор тамдалып, именно ушу Арал менен Ак Булуң айыл өкмөттөр болуп табылып чыккан. Ошол себептен ушу 2 айыл өкмөттүн өкүлдөрүн чакырып бүгүн биздин алкактык келишимге кол коюп, жумушту баштайлы деген бүгүн бир аземи өттү. Буга чейин Миңбулак айылында бул чоң көйгөй болчу, себеби ФАП жок болчу. Бүгүн 3 тараптуу кол коюулар болду. Буюрса администрация тарабынан көмөк көрсөтүлөт. Тактап айтсак, Ысык көл өнүктүрүү фондунан 1 миллион 600 өлчөмүндө акча өздүк салымга биз кепилдик алдык. Ошону биз каржылап беришибиз керек. Илдет күч алган эпид кырдаалда элеттиктерге алгачкы жардам көрсөтүүдө айылдагы фельдшердик акушердик пункттар негизги ролду ойнойт. Андыктан ар бир айылда ФАПтын болушу шарт. Мындан сырткары анын ичи заман талабына ылайык медициналык жабдыктар менен камсыздалып, сапаттуу адистер менен толуктоолуусу абзел. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко. Жаңылыктар, Төп району. Мамлекеттик өтөрүүдагы бирден бир салым кошкон жеке ишкерлер тарабынан көптөгөн колдоолор жана кирешелер келет. Ар багыттуу чакан ишканалар айыл аймактарда дагы күн санап көбөйө баштады.
Жети Көз районунун Сары айылында нукура шире чыгаруучу ишкана ачылып, айыл тургундарын толук камсыз кылышууда. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова жеринен барып даярдаган материал менен тааныштырат. Башка выжималкаларга караганда сок сыкканчы. Бунун артыкчылыгы көбүрөөк салынат бул жеринен алма. Анан мындай чыгарганында жакшы качествода чыгарат. Азык-түлүктүн нукуралуулугу адам баласынын ден соолугуна пайдасын тийгизип, өмүрүнүн узактыгына себепкер болот. Жети Көз районунун Сары айылында алмадан, алмурттан шире чыгаруучу чакан ишкана ачылып, элеттик элдин дагы бир түйшүгү жеңилдегени өнүгүүнүн белгиси. Келген кардарлар ыраазы болушуп, арзандыгын, сапаттуулугун жана пайдалуулугун баалашууда. Мурун карапайым эл аябай кыйналчубуз. Караколго дер алып барып, азыр мына Сары айылында ушундай сок тарткыч ачып, элге аябай жакшы кызмат кылып атат. Мурун түшүп калган алманын баары калчуда. Ал уйлар жеп, мал жеп, азыр ошонун баарын бүт эмесин эметпей, бир коротпой алып келип бияка тарттыртабыз. Карапайым элге аябай эле жакшы болуп атат, жакшы кызмат кылып атат. Ошол элге аябай жакшы болду. Ушундай нерселерди дагы көп ачса, элге аябай жакшы болот экен. Албетте элдин алкышына арзып керектүү иш менен алектенген Азамат мырза шире чыгаруучу шаймандарды атайын буйрутма менен жасаптырган. Жалпы бул ишкананы тургузуу үчүн 600 000 сом сарпталганын жашырган жок. Бул башташта өзүбүздүн багыбыз бар. Анан элде да бак көп, алма көп, анан экинчи сорт багандай саткандан калган алмалар, жерге түшкөн алмалар калып эле чирип кетип атат да. Анан эми чоң завод сала турганга дагы мындай каражат көп кетет. Биринчиден, экинчиден болсо, бул мындай чакан үй бүлө, ар бир үй бүлө өзүнүн бир чакан алмасын алып келип тарттырып, кайнатып, идишине куюп алып кеткенге ылайыктуу да, услуга. Элеттик элдин камын көрүү максатында Кыргызстан боюнча чакан ишканаларды жайылтуу, киреше киргизүү, өлкөбүздү өнүктүрүүнүн бир бутагы болмок деген сунушун иш жүзүнө ашырууну максат кылган Азамат мырза шире чыгаруу багытын мындан ары дагы өздөштүрүп, иш илгерилетүүнү көздөөдө. Соктарда турган аппаратыбыз бул эми мисалы үчүн Австриянын Ворон деген компаниянын аппараттарын көрдүк биринчи. Алар биринчиден кымбат. Экинчиден ушул эле мындан ашпайт да, кем калышпаса эле ашып кетпейт. Бул биздин Кыргызстанда Кыргызстандын күчтүү специалисттери жасаган. Бүт пищевой нержавейкалар колдонулган, ошол Ворон компаниялары жанагындай атайын ошо тамак ашка жарай турган стандарттан өткөн темирлер менен жасалган. Эми ошол бул кыса турган пресс деп айтсак болот, бул болсо дробилка деп айтсак болот. Бир күндө 7-8 тонна тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Жергебизде тынчтык өкүм сүрүп, бөөдө оору сыркоодон алыс болсок, сөзсүз жаш муундардын тилектери орундалып, келечекте Кыргызстан өнүккөн өлкө катары дүйнөгө таанылса, кыргыз элинин туусу бийик болоорунда шек жок. Себеби учурда мамлекетибизди көкөлөтөбүз деген иш пландар уламдан улам көбөйүп, жаңы идеялар четинен кезекте турат. Нуржан Дөөткулова, Асылбек Касенов, Ысык-Көл маалымат программасы үчүн Жети Көз районунан. Кыш келери менен көмүрдүн баасы маселе жаратты. Тагыраагы жарандар кара алтынды ар кайсыл жерден түрдүү наркта сатылып жатат деп даттанышат. Мындан улам Ош облусунун аймагында тиешелүү кызматтын катышуусунда атайын текшерүү жүргүзүлдү. Анда көмүрдүн баалары тууралуу маалыматтар алынды. Аны менен бирге текшерүү учурунда сатуучулар өздөрүнүн көйгөйлөрүн дагы айтышты. Налог очень налогу. Патент сатендик бар? Жоқ. Мындай ham жоқ. Сен чоң старший ким? Ош облусунда кара алтындын баасы көзөмөлгө алынат. Жоопкерчилик монополияга каршы күрөшүү кызматына жүктөлдү. Ага ылайык текшерүү алгач жол боюндагы көмүр саткан сатуучуларга жүргүзүлдү. Ал учурда сатуучулардын уруксааттама кагазы, жерге төлөнгөн салыгынын аныктамасы суралды. Деген менен алардын эч кандай бул тууралуу документтери жок болуп чыкты. Көмүр иши мамлекет айтат да, мисалы кышка даярдык, элди камсыз кылуу мамлекеттен эч ким ойлогон эмес. Бардыгы 100% жеке ишкерлер алып келет. Бирөөсү портер, бирөөсү КАМАЗ, ал жактын кыйынчылыгы эми өлүп эле калгысы келет. Эмнедегилер бардыгы барып келет. Мен деле энелерим иштейт, мен барып көрүп келгенмин да. Ошону ойлонбой, кече 1-2 ушу жолдун боюнда турган үчүн көрүп алып туруп, азыр мамлекет силер мамлекеттин представительсиңер да. Проблема кылып атасыңар да.
Сатуучулардын пикири боюнча аларга туруктуу көмүр сата турган жер болсо ыңгайлуу болмок. Андай мүмкүнчүлүк жок болгондуктан жол боюнча чыгып сатууга аргасыз болушууда. Алар көмүрдү алып келип саткандан өздөрүнө аз гана пайыз киреше болоорун кошумчалашты. Ол тура эле эч эмес жок. Азыр эми машиналар келет, коет, кинерге мышат этет. Тура эле мынакта өткөндөргө. Башка жер жок болсо ага коюп сатышат. Элгем тиргил керек да. Мамлекет бакса алдырып койсо болот. Иштесек бир жерде. Эч ким иштебейт. Мындай текшерүү жарандарга ыңгайсыздык жаралбаш үчүн жүргүзүлүүдө. Маселен, бүгүнкү күндө Алай районундагы айрым шахталарда көмүрдүн 1 килограммы 3 сом 20 тыйындан сатылууда. Биз ошол жерде жумушчуларга көмүрдү ушул жерден берип атабыз 4 сом баасында. Ал эми карьердин өзүндө Алайдан 3 сом 20 тыйындан чыгат. Биздин жумушчуларыбызга ошол келген эмесинде акысына 80 тыйындан кошуп туруп, ошол 4 сомдон көмүр сатылып атат. Учурда Ош облусунун райондорунда кара алтындын баасы болжолдуу төмөндөгүдөй. Алай районундагы орточо баа 5 сом 50 тыйын, Араванда 4 сом 50 тыйындан 5 сом 80 тыйынга чейин, Каракулжа районунда 5 сом 70 тыйындан 6 сомго чейин, Кара Суу районунда 4 сом 50 тыйындан 6 сомго чейин, Ноокат районунда 4 сомдон 6 сомго чейин, Өзгөн районунда 3 сом 80 тыйындан 6 сомго чейин, Чоң Алай районунда 3 сом 50 тыйындан 5 сомго чейин. Ал эми монополияга каршы бааны жөнгө салуу кызматы көмүрдүн кору жетиштүү экенин айтты. Эгер аба ырайына байланыштуу баа көтөрүлсө, алар тыкыр көзөмөлгө алынып турат. Азыркы бүгүнкү күндө мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, көмүрдүн запас сатылып аткан көмүр жетиштүү. Көрүп атат, бир гана условиясын азыр буларда койгон маселе ушул болуп атат, ушу бир көмүр жолдун боюнда болуп калып атат. Былтыркы баага салыштырмалуу былтыр да ушул мезгил алтындан сатылган. Эми быйылкы жылы муну айта албайбыз, эми кыш узагыраак кетсе, көмүрдүн биз ориентир кылган эмеден көбүрөөк кетип калышы да мүмкүн. Эске салсак, өлкө аймагында сатылуучу көмүрдүн баасы мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жөнүндө токтомго кабыл алынган. Маалымат боюнча атайын токтомдун негизинде 90 күн ичинде көмүрдүн баасы көзөмөлдөнүп турушу керек. Токтомдо алып сатуучулар коюлган баага баш ийбесе, аларга административдик айып пул салынат деп жазылган. Салтанат Сарыкеева, Сергей Мищенко, Скол жаңылыктарына, Ош облусунан. Жаңылыктарыбызды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Венгрия менен Польшанын премьер-министрлери Евробиримдиктин мамилесине каршы турган саясатты бириктирүү үчүн жолугат. Сүйлөшүү Будапештте өтөөрү айтылган. Европа биримдиги коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүнүн алкагында аталган эки өлкөгө 1,8 триллион евро өлчөмүндө каржылык жардам көрсөтүү планын жаап салды. Брюссель муну биримдикке мүчө өлкөлөрдүн мыйзамдуулугуна байланыштырат. Евробиримдик Варшава жана Будапешт соттордун басма сөздүн жана коммерциялык эмес уюмдардын көз карандысыздыгын системалуу түрдө бузуп жатат деген айыптоолорго байланыштуу эки өлкөгө расмий иликтөө жүргүзүүнү мерчемдөөдө. Өзбекстан эл аралык миграция уюму менен биргеликте Орусияда оор абалга кабылган 17 жаранын чартердик каттама аркылуу мекенине жеткирди. Өзбекстандын тышкы миграция боюнча агенттигинин маалыматына караганда, Екатеринбургтан 1, Казандан 2, Москвадан 2, Башкыртыстандан 5, Санкт-Петербургтан 7 мигрант мекенине келди. Алардын көбү кош бойлуу келиндер, оорлуу жана багар көрөрү жок жарандар. Буга чейин Москвадан 15, Санкт-Петербургтан 7 жана Абхазиядан 299 өзбекстандык чартердик каттамдар менен мекенине жеткирилгендиги кабарланган. Германияда коронавирус инфекциясын алдын алуу максатында киргизилген катаал карантин жыл соңуна чейин узартылды. Бул тууралуу канцлер Ангела Меркель маалымдады. Германиядагы ноябрдын соңуна чейин киргизилген карантин абалга байланыштуу дагы бир айга узартылды. 28 октябрда кабыл алынган чектөөлөр улантылат. Азырынча 20 декабрга чейин деп пландап жатабыз. Бирок вирусту жуктуруулар көп болгондуктан карантин январга чейин уланышы мүмкүн дейт Меркель. Ал эми жаңы жылдык эс алуулар учурунда чектөөлөрдү бир аз жумшартуу каралары айтылган. Катаал карантин кайрадан киргизилгенден тарта Германияда маданий жана оюн зоок жайлар, ресторандар жабылып, дүкөндөрдүн дагы иши чектелген. Өлкө тургундарына коомдук жайларда 10 адамдан ашык топтолууга тыюу салынган.
Легендарлуу футболчу Диего Марадона жүрөк кемтигинен каза болгон. Бул тууралуу жергиликтүү ТН телеканалына шилтеме берип, РИА Новости жазды. Маалыматка өмүрүнүн акыркы сааттарында ал өзүн начар сезип жатканы айтылып, өңү кубарып калгандыгы айтылган. Футболчу Буэнос-Айрес шаарында анча алыс эмес жайгашкан Тигре шаарында жашап жаткан. Кечээ эртең менен ойгонгондо абалы жакшы эмес экенин айткан. Ал үйүндө операциядан кийин калыбына келүү курсун өтүп жаткан. Турары менен бир аз тамактанып, андан соң кайрадан жаткысы келгендигин айткан. Ал убакта жанында тууганы психолог, психиатр жана бир медик болгон. Алар тез жардам чакырып, бирок дарыгерлер келгенде футболчу дем ала албай калган деп айтылат кабарда. Маалыматка караганда, 6 автоунаа менен келген тез жардамдын кызматкерлери спортчуну сактап калууга аракет кылышкан, бирок алардын аракетинен майнап чыккан эмес. Кийин медиктер анын өлүмүнө жүрөк кемтиги жана өпкөсүнүн шишип кетиши себеп болгонун айтышты. Эске салсак, 25 ноябрь күнү футбол боюнча 1986 жылы дүйнө чемпиону болгон легендарлуу футболчу Диего Марадона көз жумду. Аргентиналык спортчу 60 жашта болчу. Ал 30 октябрда бир катар текшерүүлөрдөн өтүү үчүн ооруканага жаткырылган. Кийинчерээк мээсине операция жасалгандыгы кабарланган. Марадона ооруканада 12 ноябрда чыгарылган болчу. Нурмагомедов Кыргызстанга 2018 жылы келген. Анда ал өлкөдө ушунчалык атактуу экенине таң калганын билдирген. УФС чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун машыктыруучусу Хавьер Мендес Инстаграм баракчасына Кыргызстанга келип, көкбөрү оюнун көрүү каалоосу тууралуу жазган. Мендес менен Нурмагомедов азыр Бириккен Араб Эмирлигинде жүргөнү маалым болду. Машыктыруучу Кыргызстанды кайрадан көргүсү келип жатканын, кыргыз ишкери менен жолукканды айткан. Кереметтүү Кыргызстанга барууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Ошондой эле көкбөрү оюнундагы көрсөк дейбиз деп жазган. Мендес УФС чемпиону дагы Инстаграм баракчасынын сторис бөлүмүндө жакында Кыргызстанга барам деп жазган. Белгилей кетсек, 2018 жылы Хабиб Нурмагомедов Улуттук Олимпиада комитетинин чакыруусу менен өлкөгө келип кеткен. Анда ал Кыргыз Республикасында ушунчалык атактуу экенине таң калганын билдирген. Бүгүнкү күнгө алган маанилүү маалыматтар топтому мына ушулар болду. Ысык көл телеберүүсү көрсөтүүлөр улантат. Эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.